Ошондуктан эми бул күлкү катары адам кабыл алып атат. Мен кудаймын деп чыкканда деле аябай күлүшкөн да. Мен чын эле кудаймын да. Бирок сиз өлбөйсүз. Мен өлбөйм. Илгерки ата бабаларда касиет болгондо негизи кыргыз касиеттүү калып. Анан карап турган, көзү карап турган ташты жарып ийген экен депчи. Ушу кыргыздардын алдында ушу көрсөт биздин Назар Несу Маалымат агенттигинин көрүүчүлөрүнүн алдында бир кандайдыр бир өзүңүздүн кереметиңизди көрсөтүп берсеңиз. Мен сага баарын далилдеп жакшыны айтып берип атам. Сенин ишеничиң, ишенбешиң мага бир тыйын. Мен сизге эл коомчулукка айтып бериңиз деп атам. А сиз эмнеге чычалап атасыз ага? Рахмат. Бизде серьезный иш болот. Серьезный сүйлөйт. Жанагы эме Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Ак сиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Сол тарабына бирүүчү биздин жерге жайгашып калган экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун. Кийин балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрге келип айтты, 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погранзаставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик а жерде. Мен сунушум бүгүнкүгө чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берейли дагы. Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефка алуу сыяктуу болот экен да. Кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына эркектен кызга айланып, жашап, иштеп, эркектен кызга айланып, жашап, иштеп, билбейм, эми бул менин жашоом. Анан мен жашоомо кийлигишип, анан мындай кыл, тигиндей жашаар деп айтса туура эмес болуп калат го дейм да.